Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин өнүгүүсүнө жана билим берүү сапатынын жогорулашына салым кошкон окутуучулардын бири Кеңеш Тилекеев. Ал 41 жылдан бери миңдеген студенттерге билим, тарбия жана кесипке болгон сүйүүнү сиңирип, жаштардын келечегине чоң салым кошуп келүүдө. Кеңеш Тилекеев өзүнүн педагогдук ишмердүүлүгүн 1984 жылы Владимир Маяковский атындагы педагогика институтунун алгебра жана геометрия кафедрасынын окутуучусу кызматынан баштап, бүгүнкү күндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин окуу иштери боюнча декандын орун басары кызматын аркалап келет. Биринчи келген ректорум Жанетта Саймасаевна деген ректор болчу, андан бери Айгүл Төлөкүн 8-чи ректор мен иштешип атам. Баары татыктуу кишилер. Эми айта турган болсом, андан бери институт университет болду. Арасында педагогикалык университет болду. Бирок көркү таанылгыс өзгөрүүгө учурады. Азыр эми заманбап берүүчү окуу жайы болуп, Кыргызстан боюнча кээ багыттар боюнча биринчи орунда болгон рейтингдер боюнча, мисалы педагогика багытында, жана башка биздин университет алдыңкы орундарды ээлейт. Эми иштеп жүргөндө бир топ жакшы мугалимдер менен иштештик. Айтып кетсек, Абыкай Искендеров деген болгон, убагында декан болуп көп жыл иштеген, Жомарт Субакунович Байсалов, Каратай Сартбаевич, Богачы Өмүралиев, эми азыр иштеп аткан Токонов Саматовна, жана башка Магрифа Рахимовна менен иштешип калдык бирге. Башкача айтканда, азыр университет мурункудан жалаң эле көркү менен сырткы көрүнүшү эмес, ички сапаты абдан чоң деңгээлге жетти десем болот. Биздин университет өзү ыйык университет. Бир топ жакшы педагогикалык кадрларды даярдады. Алдыңкы жакшы иштеген мугалимдер эле эмес, мамлекеттик кызматкерлерди тарыхтан карап көрсө болот. Далай кадрлар ушул биздин университеттен чыккан. Биз өзүбүз педагогика психология институтун 3 багытта даярдайбыз. Бул башталгыч класс, мектепке чейинки жана атайын педагогика. Ошо мен атайын педагогика институттун биринчи деканы болгом. Өзүм ошо Москвадан атайын педагогика боюнча 84-жылы жактап келгем. Атайын педагогика абдан керектүү. Азыр актуалдуу болуп аткан илим азыр бир топ деңгээлге көтөрүлүп, жакшы кадрларды, бакалавр, магистрлерди даярдап, күчтүү мугалимдер иштейт. Көбүнчө биз атайын мектеп жана атайын мектепке чейинки бала бакчалар менен тыгыз байланышта иш жүргүздүк. Себеби дегенде практиканы бизди даярдаган логопед жана дефектологдорду даярдаганда практиканы өтүүчү база керек болчу. Ошондуктан ошо мектеп менен бала бакчаларда.
Ошондуктан алар менен ошол 2003-жылдан баштап ушу 2023-жылга чейин жылда декабрь айында 3-декабрь майыптар күнү деп белгиленет. Ошого карата биз акция уюштурчубуз. Ал акцияга бүт университеттин студенттери, мугалимдери, кызматкерлери болгон каражаттарын, белек бекчесин даярдап ушундай чоң мероприятие өткөрчүбүз. Ал жерге балдар келип, өздөрүнүн таланттарын көрсөтүп, бийлеп, ырдап, өзүнчө бир майрам болчу. Андан тышкары биз ошол педагогика, психология институтунун 2016-жылы Сорос фондусу менен ФЕЦА деп коет, Европейский фонд менен биргеликте инклюзивдик билим берүү лабораториясын ачтык. Андан тышкары ошол 2003-жылдан баштап, мен ошо декан болгондон баштап биринчи болуп Жалал Абадтагы Нокен районунда мектепке, атайын мектепке барып, 3 киши барып, бир жума көчмө семинар билимин көтөрүп семинарларды өткөрчүбүз. Андан кийин шаарда тиги медико-педагогикалык комиссия деп коет, ошолордун биргеликте биз семинар өткөрчүбүз. Кеңеш Тилекеев Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, Ишеналы Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери жана башка билим берүү тармагындагы эмгеги үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Бул университет экинчи үй деп коет, билбейм. Мен андан да өйдө көрөт элем. Кыздарга билим берүү, деги эле Кыргызстан элине билим берүүдө абдан салымы чоң. Эбегейси зор десем болот. Салымы бар, эски, өзүнүн традициясы бар, өзүнүн салты. Анан бул коллектив мен үчүн бир туугандай эле, бир тууган десем болот.